Салам достор, сиздер менен Кино жолу каналы. Бүгүнкү видеодо Бомуш Стравобикон фильмин кыскача айтып берем. Кто знает, может, кто-то из вас станет следующим гостем нашего шоу. Белгисиз Бомуш жакшы жашоо баштоо максатында бул шаарга келди. Үмүт аталган шаар аты менен дал келбейт. Себеби бул шаарда тартипсиздик менен мыйсамсыздык күч алып турат. Күндөрдүн бир күнүндө Бомуш шаар аралап тамак издеп жүргөн кезде жолдо башына канализациянын капкагы тагылган жана ар кимден жардам сурап качып келе жаткан адамды көрөт. Эч кимдин башына проблема керек эмес. Ошондуктан да ага эч ким жардам бербеди. Ал адам болсо Бомушту көрүп жүгүрүп жардам сурап келди. Бирок ал жардам бербей кетип калат. Ошол убакытта Бомуштун арабасын бир машина келип сүзөт. Көрсө бул шаар авторитети Дрейк. Ал бандит жана дагы бардык шаарды алаканына кармап отурат. Дрейк жанагы жигитти кууп жүргөн экен. Окуя болуп жаткан жерге Дрейктин эки баласы Слик менен Айвен келди. Алардан качып жүргөн жигиттин ысымы Логан. Көрсө ал Дрейктин бир тууган иниси экен. Бир туугандар бир нерсени бөлүшө алышпаптыр. Ошондуктан Дрейк аны өлтүрөм деп кууп жүрөт. Дрейктин эки баласы жигиттин башын канализацияга кыстырат. Логан болгон үнү менен кыйкырып жардам сурайт. Бирок эч ким бул шаарда Дрейк менен анын балдарына эч нерсе кыла албайт. Дрейк инисинин балдарын өлтүртүүнү чечти. Ал машинага байланып турган зымды жигиттин башына байлайт. Андан соң команда берет. Машинадагы балдар газ басат. Ушинтип Дрейк элдин көзүнчө ыплас ишин жазады. Андан соң кимде-ким мени ренжитсе дал ушундай болот деп мактанат. Дрейк инисин өлтүрүп, балдары менен кетип калат. Бул нерсени көргөн Бомуш шок болду. Ал бул шаар эмнеге мындай деңгээлге келип калганын түшүнө албай келет. Жолдо келатып $49 чөп чапкыч машинканы көрүп калат. Газон кырган машина анын арманы. Бомуш газон тазалоочу бизнес ачкысы келет, бирок азыр анын машина алганга акчасы жетпейт. Үйсүз Бомушка идея келди. Ал кардонго газон тазалоочу машина алганга жардам керек деп жазып, өткөн кеткенден жардам сурайт. Бирок эртеден кечке ага бир адамдан башка эч ким тыйын таштаган жок. Пайда табамын деп ойлоп, бирок тескерисинче өткөн кеткенге күлкү болуп зыян тапты. Дрейктин баласы Сликти көрүп ордунан катып калат. Слик атасы салган клубка барат. Бомуш дагы анын артынан клубка барат. Ичке кире салып, Бомуш шумдук окуяга күбө болду. Дрейктин бандасындагы оңбогондор адамдарга тийишип, каалагандарын жасап жатат. Аларга адам өлтүрө, чымын өлтүргөн сыяктуу жана да алар адамдын кыйналып өлгөнүн көрүп рахаттанышат. Слик Отис ысымдуу жигитти көрүп карызын сурайт. Отис азыр бере турчу акчасы жок экенин айтып, күтө туруусун сурайт. Слик менен Айден буга катуу ачууланды. Ошол кезде Айби ысымдуу кыз келип, Сликке кийлигишет. Слик анын бул аңгемеге аралашканын жактырбай, башка бөлмөгө алып кетет. Бир кезде Слик кызды өлтүрүүнү чечти. Муну көргөн Бомуш Сликтин башына тыйындар толгон башчыкча менен урду. Андан соң Сликти полиция бөлүмчөсүнө алып барууну чечти. Алып келип шефин чакырууну буйрдат. Бомуш менен шеф экөө өзүнчө комнатада сүйлөштү. Экөө сүйлөшүп бүткөн соң шаардагы бардык милициялар паракор экенин, баары Дрейкке кызмат кыларын түшүндү. Бөлмөгө Айвен менен Слик кирип келди. Андан соң төшүнө Бомуш деп жазып мусорго ыргатып жиберишет. Ошентип жигиттер шаарды башкарарын дагы бир жолу далилдеди. Бомуш жардам сурап Айбиге келди. Кыз өткөндө куткарып калган үчүн аны үйүнө киргизет. Айби анын жаракатын таңып, үйдө калууну сурайт. Экөө аңгемелешип достошуп алды. Үйсүз чал таң эртең менен рахматын айтып кетип калат. Бир кезде Бомуш оператор жигитти байкайт. Оператор адамдарга акча берип, шумдук тапшырмаларды жасатат. Жолдон өтүп баратканда ал баланы уурдап бара жаткан Сантанын кийиминдеги педофилди көрөт. Бомуш операторго келет жана ага бөтөлкөнү башы менен сындырганын дагы жаман нерсе жешин буйрду. Айласы жок Бомуш акчаны алыш үчүн айткандарды аткарды. Эми ал кыялданган газон кыргыч машинканы сатып ала алат. Ал дүкөнгө келди жана да арманына жетерине аз калыптыр. Дал ошол убакытта дүкөндү тоноого 3 бандит кирип келет. Алар кассадан акча алуу үчүн сени да үй бүлөңдү да өлтүрөбүз деп кассирди кыйнайт. Ооба, шаар ичи кылмышка толгон. Кылмыш менен милициялар күрөшпөсө өзүм күрөшөм деп Бомуш газон кыргыч машинка албастан илинип турган дробовикти алат. Үйсүз чал бандиттерди атып таштады. Ушул күндөн баштап Бомуш бандиттер менен күрөшүүнү өз мойнуна алды. Эң биринчи болуп ал тапшырма берген операторду өлтүрөт, андан соң педофилди жана дагы башка кылмышкерлерди өлтүрөт. Бомуш тууралуу газета, журналдарга, телевизордон көрсөтүлө баштайт. Бомуш шаарда адилеттүүлүктүн символу аталды. Бул тууралуу кабар Дрейкке дагы жетти. Ал мурун шаардагы эң атактуу адам эле. Азыр болсо кайдагы жок Бомуш келип аны басып өттү. Ал шаар кимдики экенин билдирүү үчүн балдары Айвен менен Слейкке тапшырма берет. Алар ичинде күнөөсү жок жаш балдарды ташыган автобусту өрттөйт. Бул тууралуу телевизордон көрсөтүп жатканда Дрейк шаар тургундарына билдирүү жасайт. Ал кимде-ким үйү жок Бомуштарды өлтүрбөсө, анын баласы да дал ушул автобустагы балдар сыяктуу өлтүрөбүз дейт. Балдары үчүн корккон шаар тургундары Бомуштарды биринин артынан бирин өлтүрө баштайт. Аларга полициялар дагы кошулат. Түндө полициялардын бири Айбини байкап зорломок болду. Бирок Бомуш аны өлтүрүп таштайт. Дробовиктин үнүн уккан адамдар Бомуш тарапка карай жөнөшөт.
Айби чалды мусор ящигине жашырат. Ошол себептен аны эч ким байкабайт. Айби менен Бомуш үйгө бара жатканда аларды өткөндөгү клубдагы жигит көрүп калат. Ал Бомушту көргөнүн Сликке айтып берди. Айби менен Бомуш жаңыдан жашоо баштоо максатында бул шаардан качайын деп жатышат. Алар заттарын жыйнап жатканда үйгө Слик менен Айвен кирип келди. Айвен Бомуш менен мушташып жатат. Слик болсо кызды зорломок. Бомуш Айвенди жеңип Айвиге жардамга келди. Ал мылтыгын жигитке такаганда коркок жигит жакшы бала боло калды. Бомуш Сликти атып өлтүрдү. Андан соң Айбини ооруканага алып кетет. Айвен эсин жыйып атасына карай качты. Бул кабар Дрейкке дагы жетти. Ал ачууланып өзүнүн эң мыкты 2 адамын чакырат. Чумо деп аталган бул дуэт өздөрүнүн ташбордугу менен таанымал. Алар Дрейктен буйрук алып Бомушту өлтүрүүгө кетишти. Ал убакытта дарыгерлер Айбинин өмүрү үчүн күрөшүп жатат. Бактыга жараша кыз тирүү калды. Бомуш анын жанында олтурат. Ал кызга гүл белекке берет. Андан соң бандиттер менен күрөшөөрүн айтып кетип калат. Ошол убакта ооруканага чумалар келип, Бомушту кармап Дрейкке алып кетет. Аби муну көрүп Бомушка жардамдашууга тырышты. Ал магазинден калкан сатып алып, Бомуштун мылтыгы менен көчөгө элди чогултат. Кыз Дрейкти жана бандиттерди токтотуу үчүн тургундар топтолушу керек экенин жеткирди. Дрейк Бомушту өз инисин өлтүргөндөй өлтүрмөк болду. Бомуштун башына зым таккан кезде Дрейктин артынан Аби келип мылтыгын такайт. Кыз Бомушту бошотпосоң балаңдан айрыласың дейт. Ошол кезде Дрейк баласын бала катары көрбөгөнүн айтып өзү атып таштайт. Эки дуэттин бирөө Абини кармап алат. Ал экинчиси Бомушту өлтүрүү үчүн газды басты. Кубанычка карай Эйби каршылашын жеңип, жипти бөлүүгө жетишет. Дрейк ачууланып кызды өзүнүн калканы менен өлтүрмөк болду. Эйбинин колу чабылып, сөөктөрү гана калды. Жана ошол сөөктү Дрейкке тыгып алат. Андан соң Бомушту бошотот. Ал Бомуш дробовигин алып Дрейкке келди. Ошол кезде полициялар келип, аны өлтүрбөөнүз буйрат. Ал полицияларды элдер курчап алып, Бомушка тийишпөөнү буйрду. Калк Эйбинин сөздөрүн жерге таштабаган. Андан соң Бомуш тозоктон жолугабыз деп Дрейкти атат. Полициялар Бомушту өлтүрөт. Ал калк болсо прокурор полицияларды кырып таштайт. Ошентип фильм аяктады. Видеобуз жакса лайк басып, комментарийге өз оюңузду жаза кетиңиз. Кийинки чыга турган видеолорду өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңгуроочону басып коюңуз. Сиздер менен кино жолу кийинки видеодон жолукканча.